Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, саламатсыздар урматтуу китепканачылар. Бүгүн атайын бүгүнкү выпускта атайын легендардуу агайды чакырдык эле. Гапар агай менен бүгүн маек болот. Ошол үчүн азыр агай сизге келгениңизге ыраазычылык билдирем. Ар бир минутаңыз сиздики кандай десем жазылып, жана ошо 10 минут 20 минут убакыт таап бергениңизге да ыраазычылык билдиребиз. Андан кийин бүгүн блогдо атайын көп суроолорду чогулттум эле китепканачылардан жана жөнөкөй адамдардан чогулткам. Жана кызыктуу бул элдин баары Агай деген кинодон абдан сизди таанып калды. Профессионалдык средада болсо мурун эле таанычыбыз сизди, бирок масштабтуу түрдө эл ошо Руслан Акундун кино тасмасынан таанып, элдердин баары кызыгып калды да. Андан кийин ошо изилдеп көрсөм, жалаң сиздин өмүр баяныңыз жөнүндө кандай кыйынчылыктарды өтүп, новаторский идеяларды ишке ашырып, чоң жумуштарды ишке ашырган экенсиз. Андан кийин бүгүн кеп болсо, бул ошо сиздин китептер боюнча сүйлөшөйүн дедим эле. Ошол эң негизгиси мындай результат бар да. Сизде средний балл ОРТ жалпы республикалык тестированиянын ортоңку баллы бул 170-174-тün тегереги болот атса, Кыргызстандыкы 124. Ошо Кыргызстандыкы боюнча сиздин мектебиңиз ошо 170-тün тегереги болуп атат да. Бул аябай чоң жетишкендик дейбиз. Андан кийин ошонун баарын сиз тер менен, опыт менен ошо китепке өткөрдүңүз. Ошо китептер жөнүндө эметейин дедим эле, сурайын дедим эле. Бул педагогдорго ошол китеп же жөнөкөй адамдарга? Алгач ушул бизди чакырып, ушул жерге интервью алганыңыздар, уюштурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Чындыгында мына Агай фильми чыккандан кийин ушундай интервьюга, теле берүүгө чакыргандар көп эле болуп жатат. Эми айрымдарга барып көпчүлүгүнөн кечирим сурап, мындай баш тартууга туура келет. Баарына эле бара беришке убакыт да жок, анын үстүнө эми бир аз мындай адам өзүң да тартылат экенсиң. Ал эми билим берүү министрлиги сиздин китепканалар үчүн дегениңиз үчүн мен мындай жок дей албадым. Ошого убакыт таап азыр келип турабыз. Азыр эле сиздердин алдыңардан МВД академиясынын алдындагы лос дейт экен. Баягы 3 айлык мынау кадрларды даярдоо окуу борборунда ошо иштер бөлүмдөрүнүн ошо кадрларды даярдоо бөлүмдөрүндө сабак жолугушуу лекция өтүп келдик. Ушундай азыр мына сиздерден чыгып дагы улуттук университетке баруу керек. Ошондой болсо деле сиздин мынау аткарып аткан ишиңиз китепканачылар үчүн китептер жөнүндө деп маанилүү деп мен ушу бир жарым саат 30 минутта болсо да убакыт таптык. Төлөгөн сизге рахмат дагы бир жолу. Эми жана китептер боюнча суроолоруңузга мен өзү бир китеп жазуучу деле эмесмин, өтө чоң мындай жазуучу эмесмин. Адис өзү кесибим мугалим. Анан бирок ошо жалпы 47 жыл педагогикалык стажым болуп, анын 25 жылында ушу эксперимент жүргүзүп, ошо канткенде балдарыбыз сапаттуу билим алат, ушу суроого жооп издедим. Анан ошонун абалды жакшыртыш үчүн ошо Агай фильмиде көргөнүңөрдөй бул жаңы методдогу, жаңы көз караштагы, жаңы стилдеги, жаңы мазмундагы мектепти ачалы 21-кылымда жооп берчү талаптарга деп ошо кинодогудай мектеп гимназия эле эмес, аны мен проблемалык лаборатория деп ачтым. Анткени билим берүүдөгү, үй бүлө, мектептеги балдардын билим алуусундагы проблемаларды үйрөнүп, анан ошону чечүү жолдору боюнча, анан ошону илимде жүрүп, ошо байкагандарымды күзөтүп, жазып, экспериментти жазып жүрүп, анан ушу суроолорго, ошол проблемаларга китептер жазылып калды. Мен негизги жалпы иликтеп, анан китепке түшүргөнүмдүн 3 чоң суроо болду. Биринчиси бул эмне үчүн балдар азыркы окуучу студенттерде китеп окууга болгон кызыгуу жок болуп калды дегендей да. Анан алар ошо
китепти окуу, түшүнүүдөн, билимдерди алуудан кыйналышат, деги кызыкпай калышкан, адабий китепти, классиканы, мына башка энциклопедиялык китептерди окууга кызыгуу жоголду деген суроо бардыгын тынчсыздандырат. Анын ордуна балдар бар, мунага менен оор болуп калды. Мында деле өтө жакшы жактары бар, приложениялар бар, учебный өтө жакшы берди, бирок өкүнүчтүүсү көбүнчө мындай TikTok, анан фильмдерди көрүшүп, ошол менен аларды окуп калат. Анан ошо эмне үчүн окубай калды деген биринчи суроого жооп берип, ушу китепти жаздым. Бунун аты акыл эмгегинин маданияты. Көрсө, бул жерде көп себептерин жазганмын, анан чечүү жолдорун жазганмын. Мунун ичинде ал жөнүндө кийин токтолгон бул обзор болсун. Экинчи бири, эмне үчүн ата-энелер ушу өздөрүнүн балдарынын билимиге кызыкпайт? Китептерин ачып көрбөйт, күндөлүгүн көрбөйт, мектепке келип сабактарга катышып, бир мындай журналды, алардын текшерүү иштерин көрүп, кызыгып, атайын мугалим класс жетекчи менен баарлашпайт деп, аны иликтеп жүрүп, анан мына ушул китепти жаздым, ата-энелер сиздер үчүн деген. Бул ата-энелерге педагогикалык маданиятты, педагогикалык бир билимдин минимумун берүү боюнча 0 жаштан бала бойго бүткөндөн 25-21 жашка чейин балдардын физиологиясы, гигиенасы, педагогикасы, психологиясыны колумдан келишинче жатып, кыскача жол менен жазылган китеп болуп эсептелет. Анан үчүнчү бир суроо бул эмне үчүн азыркы мугалимдерибизге рахмат, Кыргызстандын мугалимдерине, ошо мугалимдердин айлыгын жогорулатып, аларга көңүл бурган азыркы мына мамлекет башчыбыз, жетекчилерибизге рахмат. Бирок ошол эле убакта эмнегедир биз мектепте берилген билим балдарга жукпай атат. Ошол үчүн эмнеге балдарга билим жукпай атат? Эмнеге биз мындай айтканда азыркы Z муун деп атат, альфа же болбосо зуммер, азыркы муунда балдарды окутуудан кыйналабыз. Кантип сабак өтсөк сабактар жугумдуу болот деп 3-чү китепти жаздым. Мунун аты Устаттык өнөрү китеп. Мына 3 суроо коюп 25 жылда 3 суроого мына ушу 3 жоопту китеп менен бердим. Сиздин кыскача сурооңузга жообун абдан кандай десем, чоң жумуш жасалгандан кийин өзүнүн өткөн практиканы сиз китеп түрүндө калтырып жана башкаларга таратуу жолун жазыпсыз да. Жана башка интервьюдан угуп калдым, ошо жазганда блокнотко кагаз менен күн ысык жана 40-50 градус талаада, жүзүмзарда айылдын жерин иши кайын. Ошо ар бир тамга мен оюм боюнча ар бир тер менен, кан менен, нерв менен канча көрө албастыктар менен да жазылган да. Андан кийин кичине эмеге кайтып кетейин, жанагы историяга. Мисалы, агай киносунда кичине көркөмдүүрөөк болуп коюптур, бирок мен Руслан Акун менен да иштешкен, бир «Герой моей девушки» деген кинону мен аны продвигать этип Казакстанга чыгарган болчубуз, бул 7-8 жыл артта. Бирок Руслан Акундун эмеси жаккан да, стиль работасычы. Бир сценаны, бир 3 секунддук, 4 секунддук сценаны, ошону идеальный кадр табыш үчүн бир күн убакыт кетиргенбиз да. Бул больницада болгон бир ситуация болчу, ошо бир койканы. Частныйларды карадык, государственный карадык, жакпайт, жок бул жакпайт деп ошондой эметкенде аябай вау дегем да. Ошо ар бир кесибин сүйөт экен депчи. Мисалы, сиз өз кесибин сүйгөн үчүн, профессионалдуу болгон үчүн сиз ошону да калтырып кетейин деп атасыз да. Андан кийин мындай суроо пайда болду. Балдарды азыр айтып атпайсызбы? Заман өзгөрүп атат. Технология өзгөрүп атат. Санарип түрүндө ар кандай программалар чыгып атат. Бирок адам өзгөрүү бул ошо боюнча эле калды да. Эми ошону кызыктырыш үчүн бул ата-эненин да колунан турбайбы? Бала алдыга жылыш үчүн бул бала бир өзүнүн эле кандай десем коллектив эмес, өзүнүн окуган окуучулардан эмес, мугалимден эмес, ата-энеден да абдан көз каранды экен да. Андан кийин ушундай бир суроо пайда болуп атат. Мен мисалы азыркы заманда азыр элдин баары убакыт жок деп чуркап жүрөт. Балдарды кантип
тарбиялаш керек. Эң жакшы суроону бердиңиз. Мына ушу жанагы ата-энелер үчүн жазган китебимдин ичинде сиз айттыңыз, ата-энелерден көп нерсе көз каранды экен деп. Алгач бул жерде ошо баланы үй бүлөдө тарбиялаштын багыттары: эмгекке тарбиялоо, адамгерчиликке тарбиялоо, билимге кызыгууга тарбиялоо, устаттарды, мугалимдерди, мектепти сыйлап билим алууга тарбиялоо, эстетикалык тарбиялоо, адеп ахлак тарбиясы, дене бой тарбиясы деп тарбиянын багыттары да бул жерде берилген, үй бүлөдө берилет. Анан ата-энеге ошолорду каяктан алса болот дегенге ата-энелер үчүн окушу керек болгон китептердин тизмесин бергенмин ал жерде. Ата-эне болом десеңиз, мына китептерди окуп чыгыңыз керек деп. Мына айрымдары менен тааныштырайын. Анан адамдар да ойлошум мына капрага өзүнүн китептерин эле айта берет экен деп. Мен башка китептерден, биринчиден үй бүлө энциклопедиясы деген китептер бар. Ошол ар бир үй бүлөдө болуш керек. Анан дагы мына Ахматалиевдин Бабасы алты эне адеби деген китеп. Алга чейин болсо Жусуп Баласагындын Кут билим деген китеби ар бир үй бүлөнүн мындай настолный книгасы болуш керек да. Төлөгөн мына менин көз карашымда. Ал Китепкана болуш керек ар бир үйдө. Ар бир үй бүлөдө китепкана. Андан кийин Залкар ой мурастары деген китеп бар. Мына ал дагы ата-энеге керек. Кыргыз макал лакаптары, кыргыз эл жомоктору, ой гүлдөрү, Хусейин Карасаевдин накыл сөздөрү, андан кийин элдик педагогиканын берметтери, этика боюнча сөздүк, Макаренконун ата-энелерге арналган эмгектери, Абайдын мындай китеби бар, Слово назидания деген. Андан кийин Мудрость воспитания деген книга для родителей бар. Анан как вырасти здорового ребенка деген и жана кыргызчадан болсун десек эгер дагы азыр Сабыриптаров деген бир кыргыз педагогу өткөн. Желектин авторлорунун бири. Ошонун адеп билими деген китеп Кулматов менен бирге. Андан кийин балдар үчүн менин алгачкы энциклопедиям, андан кийин Куштарбек Кимсановдун Асыл адамга айлангандар, анан Нуржигит Кадырбековдун Ант деген, Мамбет Асан Ибраевдин Биз эмнеге китеп окуушубуз керек деген. Анан кийин өзүмдүн дагы ата-энелер сиздер үчүн деген китебимди ата-энелерге сунуштагам. Мына көрсөңүз азыр мен толук эле бир үй бүлөлүк библиотеканын ата-энелер үчүн китепкананын тизмесин айтып койдум да. Эми миң өкүнүчтүүсү окуган ата-энелер бар, бирок көпчүлүк ата-энелер китеп окубайт да. Тилекке каршы. Тилекке каршы. Бирок китепкананы, мисалы, мен азыр кызык эметип аткам, анализ кылып жүргөнбүз китептер боюнча. Азыр китеп сатылуу жагы өсө баштады. Аябай тенденция кетти эле. Мисалы, китепканачылар бизди тилекке каршы уже профессия кандай десем өлүп баратат деп эле кандай клима коюп коюшкан. Андан тышкары стереотип бар. Китепканачылар, мектеп китепканачылар жылдын башында окууга китептерин берет, жылдын аягында окууга китептерди алып коет деген. Сиз мектепте иштеп, эми билесиз да, китепкананын деле жумушу аябай чоң. Андан кийин накта китепканачы бул балага сүйүү чакыруу, окууга үйрөтүү деген негизги максатта миссиясы. Жанагы административдик жумуштар ал башка. Ал китеп айрылып калса ондойт, жок болсо запрос берет. Ал башка административный жумуштар да. Ошол жагынан сиздин азыркы китепканачынын ролу кандай деп ойлойсуз? Рахмат мына сурооңузга. Мен ойлоймун, китепканачы мектептеги окуу жайдагы эң ардактуу кызмат орunu болуш керек. Биринчи, экинчиден эң мындай өзү мүмкүн болсо талапка жооп берген билимдүү болуш керек. Үчүнчү, мүмкүн болсо ошо мен тамашалап айтам, китепканачы китепканасында канча китеп болсо ошону окуп чыккан болуш керек. Энциклопедиялык билимге ээ болуш керек. Анан китепканачынын жана сиз айткандай башта берип, анан акырында чогултуп алыш эмес,
китепканачы, мисалы мына мен өзүбүздүн китепканачыга айтамын, китеп окуу декадаларын өткөрүп, андан кийин китеп көргөзмөлөрүн өткөрүп, андан кийин окурмандар конференциясын өткөрүп, андан кайсы бир китептер боюнча семинарларды өткөрүп, дагы эң кызыктуусу мына китептердин авторлору менен жолугушууларды өткөрүп, башкача айтканда китепти популяризация, ошону окуучуларга, элге, ата-энелерге, мугалимдерге мындай кызыктырып, жайылтып туруш боюнча өзүнүн иш-чара планы болуш керек дагы. Ошону менен системдүү түрдө ар жума сайын иш алып барып, андан мынал жерде жобосун бергенмин. Китепканачылар ошону жетектеп өткөрсө, мектепте эң көп билген окурман, эң көп китеп окуган окуучу деп туруп рейтинг. Ал ошо китепканадан китеп алып окуган, анан айылдык, анан райондук, анан МБО дейт, библиотечный обмен деген болчу эле. Ошолор анан кийин электрондук китептерди, анан интернет булактарынан окуп чыккан китептеринен бери ошону баарлашып, мындай эсебин алып туруп, анан мектеп боюнча эң көп китеп окурман деп бир күн манал жерде жобосу бар, анан өткөргөнбүз бизчи. Анан үй бүлөсүндө китеби көп окуучулар, үй бүлөсүндө. Анан ошону жалпы жыйын линейкада ошол окуучуну чыгарып, мына эң көп билген окурман деп тагып, китепканачыга белектер, мына китепти окутушту. Эң өкүнүчтүүсү бул. Ценность создавать эткен турбайсызбы? Баалуулук. Бул повязка, надпись, буква жылтыраак болсо деле, бул болсо башкаларга да стимул берет турбайбы? Мен да ушундай алгым келет деп. Абдан кызыктуу мотивация. Биринчиден, ошол балдар, кыздардын өзүнө, анын ата-энесине сыймык болот. Менин балам конкурста эң көп окурман болуптур деп. Мына азыр конкурстар мисс деп конкурс өткөрмөн, ал конкурстан уялам, ким чыгат экен мисс деп. Мына кыздар отурат, баары мисс. Ал эми мен ошо мисс биздин мектепте мисс конкурсту өткөрбөй эле койдум. Анын ордуга жан дүйнөнүн сулуусу болсун, окурмандыктын сулуусу болсун, адептин, адамгерчиликтин сулуусу болсун деп ошо конкурсту өткөрдүм. Мен айтам сизге, ошентип 5-6 окуучуну чыгаргандан кийин аларга ардак грамота, аларга баалуу белектер, алардын ата-энесине рахмат айтып, анан кана эми ал жерде суроолор бар, окуган китептери боюнча суроолор берилип, авторлору айтып чыгармасын таап, чыгармадан үзүндү айтып, авторду таап, өзүнчө эле бир мындай да. Анан кийин кичине эмеге артка кетелик. Мисалы, эксперименталдык номер 3 мектепти ачкан жагыначы. Кинолордо да көрсөтүлдү. Бюрократизмди көрсөтүптүр. Этаждан этажга чуркап. Ошол жакта кандай деп ойлойсуз? Азыркы жаңы мыйзамда алынып атат го, лицензия жагынан. Мурунку опытыбыз бар, азыркы көз карашыңыз бар. Андан кийин ошол кагаздардын биринчи суроо сизге кантип сиз ошону өттүз? Кандай мотивация болду эле ошону өтүш үчүн? Экинчиден, ал системаны бузуп жана кандай вариантын берген туура деген ой? Эми мына сурооңуз өтө туура. Менимче ал суроо ошол Агай фильминде кеңири маалыматтар, көркөм образдар менен берилген. Эми кыскача айтсам, бүгүн өзүңүз айтмакчы көбүрөөк китептерге токтололу, китепканачыга токтолууну дегениңиз өтө макул келген. Ошол үчүн да келдим. Башка эмелерге отказ кылдым эле, баштаттым эле, анан китепти мен сүйүүчү катары келдим. Эми жооп берейин сурооңузга. Ал жерде мына эми миң өкүнүчтүүсү билим берүүдө эң мыкты иштеген жетекчилер бар, эң мыкты иштеген адистер, аппаратта иштегендер бар. Аларга рахмат. Бирок миң өкүнүчтүүсү бардык жерде эле болгондой кээ бир мындай бюрократиялык мамиле кылып, анан чиренип, анан ошо бир жакшы ниет менен келгендерди түз кабыл албай, тез кабыл албай, ошо фильмде көргөндөй 5 күн жаткызып коюп, акыры гостиницага пул төлөп,
түгөп калып скамейкада түнөп калганга чейин алып барган мындай кээ бир формалисттер, бюрократиялык мамилелер миң өкүнүчтүүсү бар экен да турмушта. Эми өзүңүз айткандай Руслан акын ал жерди көркөм иштеп чыгып берген, бирок ошол дагы ал өткөн эле история эмес, бүгүнгүгө дагы мындай ишарат да. Мындай намек дейт. Андай болбогула. Бир жаңылыкты, эмгекти, ишти, бир зарыгып келген адамдарды күттүрбөгүлөчү деген эме менен берилген да ал кино. Ошол азыр санарип тарабы жакшы көрүнүп атпайбы? Мисалы, мен эки системанын авторумун. Электрондук кезектин бала бакчага, электрондук очередь школага. Ошонун авторумун. Азыр сизге берген суроо эмне болду эле? Анткени мен да мектепке бергенде өзүмдүн кызымды 1-класска. Бул канчанчы 2015-жылдар болуш керек. Мен да аябай кыйналгам да. Микроучасткка келбейсиң дейт, справка келбейсиң дейт, эрте туруш керексиң дейт. Анан өзүмдүн мектебиме киргиздим да. Чуркап кабинеттен эметип. Анан кийин ошондой идея пайда болуп, анан кийин акырындан ошону ишке ашырып киргиздик да. Бул нерсе эмнени айтат? Муктаждыктан жасалган деп айтсам болот, бирок ошону ишке ашыргандан кийин ойлонуп калдым да. Бюрократия эмнеге пайда болот? Бюрократия бул өзүнүн ответственность албаган үчүн деп койдум да. Анткени бул граница бар, ошо границадан чыкпаш керекмин, чыксам эртең мен башка получу деп коет да. Эгерде санарип жакта баарын өткөрө баштасак, бул болсо адамдардын ответственностин компьютерге өткөрүп, жана өзүнүн берилген алгоритм менен кетет да. Ошондо кандай десем справедливо болот. Адам менен контакт болбосо, телефон менен, компьютер менен услуга берип алса болот. Аккредитацияны да ошондой ойлоп аткам да. Эгерде онлайн берип, эгерде мисалы ал ичине кирбей эле коелук процесстерине, мисалы независимый аккредитация болобу же онлайн болобу, ошондо берсе адамдар да чуркабайт болчу да. Молчу. К сожалению дегенде. Анан кийин ошол негизи ошондой суроо берип атат. Санарип бул адамдардын эмесин алып койбойбу? Отношенияга. Бул жумуштан тышкары. Мисалы онлайн обучение деп атабыз, онлайн китеп окуу деп атабыз. Рахмат, мен түшүндүм сизди. Эми сиздин жанагы кезекке туруудан баштап, анан иш процессини санарип өткөрүү, бул жалпы глобализация, анан информациялык коомдун жалпы мындай жел аргысы дегендей процессте аны мындан танып четтеп кетүү мүмкүн эмес. Бул баягы башкарууга, анан жана сиз айткан адамдык фактордун терс жактарын азайтууга, көп иштин ыкчам, анан калыс болуусуна өтө чоң салымы бар. Кудайга шүгүр. Ошол эле убакта сиз айтмакчы, адамдык мамилени алыстатып коюш, дагы бир кээ бир мындай аралыктан отуруп иштеп, сүйлөп, мамиле кылганда онлайн, офлайн, мана сабак өткөндө дагы эмне болгон учурда дагы офлайн өткөнгө жетпейт да. Баягы көзгө көз түшүп, мээрим түшүп, балдар менен жаңдуу иштегенге мен айтып жүрөм да, санарип технология эң сонун, азыр искусственный интеллект эң сонун, бардыгы жакшы, бирок бир гана жери алардын бардыгы да мээрим жан дүйнө адамдыктай болбойт да. Это незаменимо дегендей да алмаштырдык. Ошол үчүн менин сунушум параллель кетсе жакшы болот. Туура айтасыз. Адамдыкты сактап калыш керек. Ал эмес мен ошого бир кайрылуу менен айттым эле, ааламдашуу, санариптешүү дооруна биз адамдашуу менен жооп берели. Адамдын ички потенциалын, иньян болуш керек. Да, иньян, адамдын ички потенциалын өстүрбөсөк, адам алардын заложниги болуп калса мал коркунучтуу болот. Азыр уже ошолордун авторлору эң көрүнүктүүлөрдүн бири Илон Маск сыяктуу адамдар кооптонуу пикирин айтып атат. Адам жасалма интеллекттин мындай заложник болуп калуудан кооптонот. Мисалы, Илон Маскты айтпадыңыз беле? Алында бир эмесин окугам, статьясын. Алым балдарын сиз айткандай soft skill деп коет, мягкий эмени, логиканы развивать этип, балдардын окуутуна азыркы бизде кандай трансляцияда
мугалим бул транслятор. Билимди алып, алган билимин балага бериш керек депчи. Сиздин методологияда баланын анын сезимин кантип бул маалыматтарды таап, кантип аны иштетип жана кантип туура колдонуу деген эме колдонот экен. Андан кийин Илон Масктын айткандай, ошо сиздин айткан эле идеяңыз, сиз аткарып жүргөн идеяны ал айтылат да, ушундай кылып даярдайбыз депчи. Бул болсо адамгерчиликти көтөрүү, маалыматтар менен иштеген үйрөтүү, ситуацияда кандай болуп чечиш керек, эң негизгиси Чыңгыз Айтматов айткандай, күнүгө эң кыйын болуш бул адам болуш да. Ошол жагынан айтайын дегенде, сиз 17 китептин авторусуз. Мен билген боюнча, эгер туура эмес болсо, эметип коюңуз. Ошо 17 китеп бул өзүңүздүн өткөн практиканы көрсөтүп, өзүңүздүн билген жолуңузду ошо китепке өткөрдүңөр. Анан мугалимдер да бар да, көп. Мен да китеп жазгым келет деп. Мисалы, мен да сизди көрүп, мен да китеп жазгым келип кетти. Баштадым эле, бирок азыр эме бир 2-3 тамга баштадым, андан кийин кыйын экен жазыш. Андан кийин анын азыр рабочий названиясы сценарип чиновник деп койдум. Кудай буйрса чыгат деген ой бар, бүтүрсөм. Андан тышкары ошо китеп жазганга эмне совет бере аласыз? Китеп жазганыңызга эми мен мындай китепти баягы сиз өтө бир жакшы ойду айттыңыз. Мен азыр сиз менен мына аңгемелешип отуруп дагы сизге болгон урматым ашып атат. Терең анан кеңири кругозордогу инсандыгыңызды көрүп баалап жатам. Сиз ошо бакчага балдарды мектепке орнотуу муктаждыгы кыйналып туруп, анан ошону ойлоп таап, анан мен ошо жазып койдум автор катары деп турупчу ошо проект программасын жаздым дегендей. Мен дагы ошо 25 жыл эксперимент жүргүзүп, эмнеге балдар окуудан кыйналат, эмнеге ата-эне баласын тарбияга берүүгө кызыкпайт, эмнеге мугалимдер өткөн сапат жукпай атат деп туруп, ойлорумду эле жазып отуруп, ошо китеп болуп калды да. Китеп жазуунун 2 түрү бар экен да. Эми түрү көптүр, мен билем. Бирөөлөр ошо мына ушундай китеп жазса жакшы экен, анан мен да жазайын деп кыялданып жазышы мүмкүн экен. Просто да, да. А кимдир бирөөлөр проблеманы көрүп туруп, ошону чечүүгө, ошол маселени алып чыгайын, коомчулуктун көңүлүнө бурайын деп туруп жазат экен да. Баягы сиз айткан талапка жооп, баягы Тойнбинин вызов-ответ деген теориясы бар, билсеңиз, ошо америкалык окумуштуу. Ошо сыяктуу чакырыктарга жооп катары жазылган китептер. И мен китеп жазам деген башка мугалимдерге дагы жазгыла, жазса өтө жакшы болот деймин. Ошол гана калат, ошол гана элге кызмат кылат деймин. Баягы бир термин бар, масштабирование деген. Бир мугалим бир мектепте гана сабак өтөт да, мисалы үчүн 100-500 миң. Ал эми китепти жазсаңыз, уже сиздики масштабирование ошондо. Азыр мынау китептер, мынау акыл эмгегинин маданияты 15-чи жолу басылып жатат. 15-чи жолу обновление, кайрадан басмага берилип атат. Бул чоң маселе. Демек спрос бар буга, талап бар да, 15-чи жол. Бул бир болсо, экинчиси азыр бул китеп акыл эмгегинин маданияты түрк тилиге которулду, орус тилиге которулду, и сыймыктануусу англис тилиге которулуп Лондондон чыкты, Англиядан, Лондондон чыкты. И мына буга орус илимдер академиясынан Прихожан Анна Николаевнанын отзывы турат, бул китепке берилген. Вот кээде бизде мындай анчалык маани бербей калып, толукпой үсүртөн карагандарга мен тамашалап айтып коем да. Эми өтө биз күчтүү болсок, Москванын академик Прихожанча болорбуз. Ал баа берип бул китепти орус тилиге которулушка сунду. Андан да кээ бирөөлөргө айтып коем да. Ал жерде Лондондук профессор Джек Холбруктун бул китепти англис тилиге которуу жөнүндөгү сунушу турат. Мына англис тилде жазганбыз, анан жазылган, анан котормосун бул жерге берип койгонбуз. Мына бул жерде айтып атат: впечатляющий набор идей, который, я надеюсь, будет оценено в Кыргызстане. Было бы хорошо перевести ее на английский язык. И ушунун сунушу менен анан бул англис тилге чыгып атат. Ал эми өзүбүздүн Кыргызстанда азыр мындай бир аз
Ошо жагынан кичине подтекст түшүндүм сиздин оюнуңузду. Менде мындай суроо да, прямой. Эмнеге биз Кыргызстан өзүбүздүн геройлорубузду, өзүбүздүн авторлорубузду, өзүбүздүн программаларыбызды же эмелер сыйлабай башка мамлекеттикин карайбыз да. Андан кийин алардын опытын биз өзүбүзгө кандай десем, вау деп принимать эткенди жакшы көрөбүз да. Эмнеге биз Кыргызстанда чыкканда, биз кыргыздардыкы бул начар деген стандарт кылып эле зародышты эле өлтүрө беребиз да. Бул эмнеден ой пайда болду менде? Мисалы, Жан китеп деген мекемеде мен иштейм, ал жакта директор болуп. Андан кийин биз болсо китепканачыларга атайын программа жасадык. Бул болсо система учета учебников. Аналогтор Кыргызстанда жок. Бирок Орус Федерациясында программа бар, 55-64-32 деген. Бирок алар жылына кымбат акча сурайт, а биздики бекер. Андан кийин алар менен салыштырсак, биз жаңы ачылганбыз, 2 жылда жасап атабыз ал программаны. Алар 10-15 жылдан бери жасайт, опыты да чоң, жана эмеси көп да, ресурстар да көп болчу. Анан кийин салыштырганда кээ бир айтат, сеники эме Кыргызстанда жасалбады эле, сеники эме там. Кечирип койгула. Алар 10 жылда башталды. 10 жылдан биздин эле программа алардан кем болбойт. Андан кийин ушундай суроо пайда болуп калат да, эмнеге Кыргызстандын Меден KG дегенди биз өзүнчө мындай түшүрө беребиз да. Бул стереотип кылып койгонбу бизге, же бизди мындай өспөсүн деген мындай планка коюп койгонбу деген оюм бар да. Сиз ошо жагын кандай деп ойлойсуз? Ошо мен bir 4-5 ай илгери жогорку кеңеште сүйлөдүм мен. Сос комитети бөлүмүндө Венера Райымбачаева рахмат, ошого уруштуруп чакырып сүйлөдүм. Ошол жерде жанагы идеяны айттым да, Кыргызстан келиңиздер, албетте дүйнөлүк тажрыйбаны, илим билимди алуу керек, параллель кетиш керек. Ошол эле убакта биз өсөйлү десе, бир дүйнөлүк методика автор болсо, ошого параллельно бир Кыргызстандын өзүнүн методикасын, өзүнүн авторлугун, өзүнүн чыгармасын берели. Ошондо биздин жаштарда сыймык пайда болот. Бизде дагы жөндөмүбүз бар деген, биздин дагы улуу педагогторубуз, идеяларыбыз, инсандарыбыз бар деген. Антпесек биз комплекс неполноценности дейт, кемтик психология. Программаны, колдонмону, бардык ишти чет өлкөдөн түзөт, биз бар болгону потребитель ганабыз. Биз өзүбүз аны жарата албайбыз деген көз карашка барып калбайлы деп айткам. Китеп маселеси де дагы ошол. Мына мисал үчүн, мына китепке кайра келели, мен айтканыңыз боюнча. Азыр баягы көрүүчүлөр бизди Апрагай өзүнүн китебин айтып атат деп мына дебесин, мына мен айтып койгом, мына китебинин акырында 4-5-6 жаштагы балдарга кайсы китепти окуп бериш керек үй бүлөдөн 3 жаштан баштап деп тизмени баштап бергенмин. Чокчолой Баатыр, Ийнелик менен Кумурскадан, Көмөчтөн баштап, Кызыл Шапочкадан баштап. Анан кийин башталгыч класстарда кайсы китептер, 5-класстарга сунушталган китептер, 6-класс, мына кыргыздардын өзүнүн китептери. Андан кийин мына жерде 8-класс, 7-де, 8-ге, 9-га мына карасаңыз, андан кийин 10-класска мына китептер, 11-лерге, романдар, Касымалы Баялинов, Боордоштор, Түгөлбай Сыдыкбеков. Андан ары параллельно мен берип атам Толстой, Согуш жана тынчтык, Онур Балзак, Адамдардын тамашасы, Мухтар Авезов, тоже Абай. Башкача айтканда Манас, Семетей, Гомер, Одиссея мен параллель алып кетейик деп атам. Более того, андан ары дүйнөлүк адабиятта балдарга эң белгилүү болгон 10 китепти берип атам. 10 китепти берип атам. Андерсондун сказки, Барри, Питер Пен, Кэрол, Приключения Алисы, там Клайв Кинг, андан кийин Ридер Киплинг, Книга джунглей, ушуга окшоп мен эмнени Кыргыз Түгөлбай Сыдыкбеков, андан кийин Чыңгыз Айтматов, өзүбүздүн акын жазуучулар менен дүйнөлүктү параллель берип атам. Мен педагогикада дагы, педагогикалык адабиятта дагы ушундай параллелизм болсо дейм. Бизге
жана ал жакты арттырып жиберип идеалдаштырабыз дагы өзүбүздүкүнү анча маани бербейбиз. Түшүнө бересиз. Түшүнө. Абдан сон айтты сай ойлонуп калдым. Андан кийин ошо китептерди, мисалы мен мугалим каяктан алсам болот? Же мен китепканачымын, каяктан алып мен китепканага койсом болот? Ошол жагынан жанагы биз телефонго номерлерди чыгарып коебуз, ал жакка. Андан кийин ошол жакка байланышып алса болот экен да. Андан кийин ошо китептерди 17 китеп. Бул мен азыр бир китепти баштап эле башым ооруп атат. Бош убакытта жаза калып атам кечинде 1-2 сааттан болсо. Бирок эртеси күнү кайра ошол тексттерди өзгөртүп атам да. Мага жакпай калып атат да. Кече жазган жакты эле, бүгүн карасам анча эмес. Кичине башкача болуп атат да. Эмне үчүн китеп окубайт биздин балдар? Анан эмне кылсак китеп окуйт? Ушуга токтолсом дейм. Абдан жакшы турат. Жакшы болобу? Аябай сонун. Ошону мына айткандарыбыздан тышкары эң маанилүүсү ошол болсо керек деп ойлойм да. Китеп мектеп китепканасы, библиотекар өзү эмне үчүн жашайт? Балдар окуш үчүн да. Проблема мындай болуп атат, балдар чындыгын айтканда китепканага кирбей коюп атат да. Алып окубай коюп атат да көпчүлүгү. Туура. Анткени телефон турганда айтат, крайний случай, анын электрон вариантын окуп алам мен деп коет да. А китеп окууда сыр бар экен да. Китепти бумажный вариантты окуганда сыр бар экен. Анткени мынандай кылып китепти окуганда, мына мен муну дүйнөлүк тажрыйбаны үйрөнүп туруп анан айтып атам сизге. Телефондон, интернеттен алганда маалымат көрүп туруп түз эле мээге даяр образ түрүндө барат экен. Элестеттиңизби? Ооба. Мээге Образ түз эле образ түрүндө. Айырмасы мен кыскача айтканда, китепти окуганда сөздөр, сүйлөмдөр барып туруп мээге информация. Ал жерде ассоциация түзүлүп, образ түзүлүш үчүн, түшүнүк пайда болуш үчүн мээ иштейт экен. Ал эми интернет маалыматтарда даяр барат, иштебейт. Натыйжада бизде ой жүгүртүү процесси нейрондор иштебейт. Нейрондор иштебей калат экен да. Мына ошол ал эми балдарыбыздын китеп окубай калышынын себеби биздин балдарда китеп окуунун биринчиден кызыгуу, экинчиден китеп окуу жөндөмү тарбияланбайт экен. Мына карасаңыз, мисал үчүн мына жерде ар бир класс минутасына канча сөз окуш керек деген нормативди берген мына жерде. Мына турат мына жакта. Ал эми мына карасаңыз, башталыш класс минутасына 80-ден 150 окуш керек. Орто класстар болсо 200, жогорку класс 250 окуш. Азыр мына мен бир четтен эле барган жеримде окуу техникасынын окуучулардан, студенттерден алып келип атам. Көпчүлүк окуучулардыкы нормага жооп бербейт. Ал эми нормага жооп бербегенден кийин мына көзгө, мээге нагрузка келет. Ал бат окуй албайт да. Ошол үчүн китепти көрсө эле балдар уктап калат. Ошол үчүн китеп окуу жагымсыз. Качан гана биз балдарды бат окууга жана түшүнүүнүн методикасына үргөтүп койсок, алар уже китепти мажбурлуктан эмес, ырахат алуу, удовольствие үчүн окуй баштайт. Ошондо анан китеп окуунун чоң магистралдык жолу, шоссе жол ачылат да. Биз азыр аларды мындай ошол методиканы бер. А мына бул айым китебибиз балдарды китепти бат тез окуп түшүнүүнүн методикасын үргөтүүгө арналган китептер. Абдан сонун. Азыр Бишкекте ушундай курстар бар. Балдарга акча төлөп, ошо окуганды үйрөтөт да. Кызыктуусу бат окуу деген. Бат окуу деген. Скорочтение. Мен муну 30 жыл илгери ачып сабак кылып өткөнмүн да. Бат окууну өткөнмүн, анан убакытты рационалдуу пайдаланып. Өтө тең мына китептин ичинде бар. Бирок өкүнүчтүүсү, мени 30 жыл түшүнбөй жүрүштү. Мен катаанды түшүндүм. Мен кыргызча айткан экенмин да. Бат окуу, анан убакытты пайдалануу деп. Анада было или по-русски, или на английском языке. Скорочтение десе, баары пул төлөп окуп атат. Тайм-менеджмент десе, бардыгы чуркап барып. Мен кыргызча айтыпмын. Менин күнөөм ошол. Пул болсо уникальность, күнөө эле эмес. Анткени сиз ошондой нота менен бүтүргүм келбей атат. Жакшы нота менен бүтүрөбүз азыр. Мына бул китепте андан тышкары мисалы үчүн чет тилдерди бат үйрөнүүнүн методикасы бар.
Маселе мисал иштөөнүн сырлары бар. Маселе мисал анан ОРТге олимпиадага даярдануунун сырлары бар. И жөн эле сыр эмес, натыйжа берген сыр да. Мисалы жана айттык го, Кыргызстанда 124-түн орточо балл 10-5 болсо, биздин эң алыскы эмедеги орточо баллыбыз 173 болуп атат ЖРТдан. Бул өтө чоң, өзүңүз айттыңыз. Олимпиада 75 балабыз чет өлкөдө Америка Кошмо Штаттары, Германия, Япония, Турция, Россияда окуп атат. Бул бир маселе, ушул китептин анан эне мектебинин жардамы. Андан мынау китебизде болсо, мугалимдер үчүн кандай кылып окутсак балдарыбызга билим жугат, анан олимпиада ОРТге даярдануунун мугалимдер үчүн колдонмосу бар. Анан сабакты мыкты өтүүнүн сырлары бар. Ал эми мынауында болсо студенттер үчүн жаздык. Бул жаңы эле чыкты. Билим алууну үйрөн деген да. Бул студенттер үчүн. Муну байкасаңыз, курстук иш, стартап, реферат, проект, дипломдук иш, эссе, доклад жазыш жана башка студенттерге керек болгон СРС деген бар, самостоятельная работа студента. Ошо көбүнчө формальный болуп калат. Интернеттен скачать этип эле берип жиберет. Тилекке каршы. А чындыгында мына жерде ошолорду мына кандай кылып ар бирини жазыш керек, ошонун методикасын бул жерге берип койдук студенттер үчүн. Бул Дастархон четиндеги университет деген китеп. Бул үй бүлөдө балдар менен ата-эне bir jumada 1-2 жолу өтүүчү, мына жазып коюптур. Ата-эне балдар менен Дастархон четинде өтүүчү тарбиялык сааттар, сухбаттар. Бул жерде бүт актуалдуу темалар боюнча, мына мисалы үчүн бир теманы айтып коеюн, бир сухбат. Билим, өнөр, тарбия кесипке ээ болууда китептин ролу жана мааниси жөнүндө үй бүлөдөгү сухбат. Вот сиздин темаңызга ачсам эле өзү туура келди. Мына көрдүңүзбү? Бул жерде дагы кандай уул кызды үй бүлөлүү болууга тарбиялоо, даярдоо жөнүндөгү тема. Дагы бир атсак эгер, мына карасаңыз, ак эмгек бешенеттер менен дүйнө табуу, коррупцияга барбастык деген тема. Ушул сыяктуу темалар бул үй бүлөдөн сиңсе, эртеге алар министр болсо коррупцияга барбайт. Эртеге алар жетекчи болсо таза иштейт. Жана башка жакшы үй бүлөлүү болот. Дастархон өзү аты дагы жакшы да. Дастархон четиндеги университет. Анда сиздин университет ар бир үй бүлөдө. Ар бир үй бүлөдө университет. Мына ошол анан бул китепти сиз сурагандар дегенге муну номерди окуп берип койсоңуз. Алина деген эжек экен. 0779 05 54 79. Рахмат агай, сизге убакыт бөлүп бергениңизге. Тилекке каршы убактыбызда бат өтүп кеткенде билбей калдык. Жарым саат деп пландадык эле, 50 мүнөткө жетип калды. Сиздин суроолоруңуз көп экен да. Мен суроолорум көп. Жакшы, рахмат. Суроолорум көп. Жыйынтыктайык. Ошол сизге баарыбызга ыраазычылык келгениңизге, убакыт бөлүп бергениңизге. Сиз позитив менен дедиңиз, мен позитив сөздү айтып коеюн. Урматтуулар, жалпы көрүүчүлөр, Кудай кааласа, мына азыр президентибиз мугалимдердин айлыгын ашырып колдоп атат. Мына жаңы министрибиз Каныбек Капашевич мугалимдерди моралдык жактан колдойлу, билим берүүнү өнүктүрөлү деп кең масштабтуу иштерди баштап атат. Мына сиз китепканаларга, китепканачылардын ролун өстүрөйүн, китеп окууга балдарды тартайын деп көп иштерди жасап атасыз. Кудай кааласа, булар жакшы натыйжасын берет деп ойлойм. Кудай буйрса. Кудай тынч аманчылык болсун. Рахмат. Ошо сизге чоң рахмат. Саламатта калыңыз. Рахмат. Эме, сиз мен билдим, сиз аттарды аябай жакшы көрөт экенсиз. Ошо китепканабызгабы коюп, ошо рахмат болгондо аттар жөнүндө карап деп. Ооба. Менин каанамда толук тура аттардын сүрөтү жана эмелери турат да. Бир кезде кызыктууну айтайын, атка жетиш үчүн койчулукту кесип кылып тандап алган адаммын мен өзүм. Аны билебиз. Билесиз. Китепканачылар баарын билет. Көрүшкөнчө. Рахмат. Баарыңарды жеңишиңер менен балдар. Бирок биз кандай гана ийгиликке жетишпейли, кандай гана олимпиаданы утпайлы, биз ар дайым адамгерчиликтин олимпиадасынан биринчилик табалы. Мактанбайлы, бирөөнү кемсинтпейли, өйдөдөн төмөн карабайлы. Мына дүйнөнү карабачы, кандай экени. Дүйнөдө толгон жакшылыктар бар. Ошону биз эмне кылышыбыз керек? Дүрбүн салып издешибиз керек.